Өлкөнүн эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытова кечээ күнү Фейсбукта өзүнүн баракчасына билдирүү жарыялаган болчу. Ал билдирүүсү коомчулукта чоң нааразычылыкты жаратууда. Анда Лунара Мамытова пенсионерлер ар бир айда өз пенсиясын чогултуп отуруп, бир жылда бир жолу чет өлкөгө чыгып саякаттап келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ деп билдирген болчу. Чет өлкөгө эмес, айылга барганга кошулба, жетпейт. Нам еле хватает на прожиточный минимум. Дары баргаларың жетет. Өзүм дарым эле, дары ичем, дарын түрлөрүн ошол. Саякаттаганга? Саякат ал жөнүндө үйдө жок. Учурда Кыргызстанда 500 миңге жакын пенсия курагындагы жарандар бар. Ал өлкөнүн жалпы калкынын 8%-ын түзөт. Учурда соцфонддо каттоодо турган ардагерлердин саны 633 миң адамды түзсө, 1600ге жакыны пенсияга укугу жок жарандар катары социалдык коргоого алынып, айына социалдык жөлөк пул алышат. Азыркы тапта өлкөдөгү пенсиянын орточо өлчөмү 5550 сомду түзөт. Бирок өлкөдө пенсиянын орточо өлчөмүн түшүндө дагы көрбөгөн. Айына 1500-1600 сом алып, ошого шүгүр кылып жүргөн ардагерлердин катары да суюк эмес. Алар бир айда бир колго тие турчу пенсиясын топтоп алып, жыл аягында чет өлкөгө саякаттап келмек турсун, бир айда 1 килограмм эт сатып алып, адам катары тамактангандан да тартынышат. Татьяна Ильясова өмүрүнүн көп бөлүгүн элдин ден соолугун чыңдоого жумшаган. Жарым кылымдан ашык ооруканада иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Пенсиясы деле башкалардан кем эмес, бирок ал дагы жетпейт. Себеби жаш курагына байланыштуу акчасынын көбү эле дары-дармекке кетет. Өзү дагы каражатын үнөмдөө үчүн бир жылдан бери коломто турак жайы жок жарандар үчүн курулган борборду баш калкалайт. Господи, да тут-то в Киргизии прожить сложно, а то еще за границу. Вы чё? Ой, кайдагы чет өлкө эмес Кыргызстандын ичинде туруп саякаттай албайсың. Бул айтылган сөздөргө кошулбайм. Албетте тамак ашыма жеке менин пенсиям жетет. Бирок менин жашым 70те. Көп ооруйм. Ооруну басыш үчүн дары-дармек алыш керек. Баары кымбат. Анан кымбатчылык заманда каяктагы саякаттоо? Саякаттоо эмес, өз үйүм жок. Сел саяктардын коломто борборунда жашайм. Каткан акчаңды чыгар, ооба баягы караңгы күнгө деген. Андай болбосо кээ бир иштеп жаткан пенсионерлер пенсиясын чогулткандай топтоп туристик компаниянын бирине барып, кыялыңдагы бир мамлекетке бар. Мен ошондой пенсионерлерди билем. Жыл сайын саякатташат. Жашоо маңызы, генетикалык кедейчиликтен арылуу. Лунара Мамытованын мына дал ушул билдирүүсү чуулгандуу болуп, анын мындай оюн коомчулук тең бөлүшө бербеди. Жада калса айрымдары аны министрликтен кетүүсүн талап кылып, социалдык тармактарда ал боюнча добуш топтоо акциясын уюштурганга да жетишкен. Ал эми чиновник айым өлкөдө пенсионерлердин минималдык, орточо пенсия акысын жакшы эле биле тургандыгын айтып, бул билдирүү пенсионерлердин бардык катмарына багытталбагандыгын айтып, мисалга келтирилген пенсионер турмуштан алынган эле тааныш ардагер айымдын айтып берүүсү болгондугун кошумчалап, ал пост болгону стимул, мотив берүүчүлүк багытта экендигин айтат. Албетте кары жарандардын пенсиясы мисалы 1,5 миң сом алгандар бар, 2 миң сом алгандар бар, 3 миң, 4 миң сом андан ашык алгандар бар. Бирок кеп ошол мен бир пенсионер эже менен сүйлөшүп калганда, ошол эже мындай жолдомо аркылуу жыл сайын сыртка чыгып, өзү мындай бир саякаттап келгени туурасында мага айтып калды да. Мен аябай таң калганмын. Эже, сизге бир балаңыз, небереңиз балким жардам береттир. Бул кандай элдер мисалы пенсиясын жеткире албай жашаса, сиз кантип сыртка чыгасыз дегенде, ошондо айтканда, Лунара, мен иштеймин, мугалим болуп иштейм. Ошол мугалим болгон акчамды, айлыгымды ошол үйгө, башка жактарга жумшайм. Ал эми ошол өзүмдүн пенсиямды чогултуп, анан жана акциялардын, жанагы горячий тур деп коет, мына ошолордун издеп жүрүп, туристтик компанияларга барып, мен жыл сайын ошо сыртка чыгып иш алам деп айтканда. Ошондой эле чиновник айым айрым интернет колдонуучулар анын сөздөрүн бурмалап, коомчулукка туура эмес өңүттө таратып жаткандыгына нааразы. Кечөө бул билдирүү жарыяланган соң социалдык тармак дүңдей түшүп, бул билдирүүнүн артында комментарий жазгандардын саны суюбады. Базарларга барып кыдырып көргүлө, пенсияны топтогонго болот бекен билесиңер. 1 метр сайын акча сурап тилемчи болуп отурушат биздин карыялар. Сиздин айлыгыңар пенсиядагы адамдардыкындай болсо гана. Мен сизди акылдуу деп ойлоп турмун. Жок дегенде унчукпай эле койбоп турсуз да. Лунара Мамытованын Фейсбуктагы оюнан соң коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев дагы өз оюн ортого салып, мындан жыйынтык чыгарууга да үлгүргөн. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин орун басарларынын тегерегиндеги чуулгандуу чатактардан алуучу башкы сабак: биз мамлекеттик башкаруу түзүмдөрүндөгү реформаларды логикалык аягына чыгарууга тийишпиз. Эң башкысы мамлекеттик кызматта саясий жана административдик кызмат орундарын так бөлүү зарыл. Саясий кызмат орундарынын так тизмеси түзүлүп, административдик кызмат орундарга адистиги, тажрыйбасы жок адамдардын дайындалуусуна бөгөт коюлганы туура. Мамлекеттик кызматта бир да күн иштебеген адамдардын эң жогорку кызмат орундарга автоматтык түрдө дайындалуусу натура иш. Бул ишти бүлдүрүүчүлүк, мамлекеттүүлүккө каршы диверсия катары да кабыл алууга болот. Өз учурунда Лунара Мамытова бул мотивациялык постун мындай түрдө бурмалангандыгы ал үчүн көп деле күтүүсүз болбогондугун белгилеп, туура жана туура эмес маалыматты бөлүштүрүп алчу жарандар коомдо басымдуулук кылат деген ойдо. Бул биздин табият ошондой экен да, мындай бир бөйрөктөн шыйрак чыгарып, анан жумурткадан кыр издеп, айтор эң башкы маанини түшүнбөй эле ошол ортодон контексттен суруп чыгып эле башкача маанини билдирип салышты.
Белгилей кетсек, мындан бир апта мурун дал ушул эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин атка минерлеринин чет элдик саякаттары тууралуу маалымат эл оозунда болуп, депутат Айда Касмалиева министр жана анын орун басарлары чет өлкөгө чыгууда премьердин уруксаты жок, дипломатиялык паспортторду колдонуу менен саякаттап жүргөндүктөрүн жар салган. Бирок ага кийинчерээк Лунара Мамытова жүйөлүү фактыларды келтирип, коюлган айыптарга жооп берүүгө аракет кылган. Данияр Өсөров, Калыс Сакибаев, Нур Ньюс, Бишкек.